Кыргызстан тарыхында бурулгус чоң нерселер чечилген. Бул биринчиден 11 октябрда мени жеке сот процесс башталсын, мен бардыгын айтып берем. Менден жакшы билген адам жок. Себеби мен бардыгы менен кезип тургам. 11 октябрда Садыр Жапаров менен, Сооронбай Жээнбеков менен бардыгы менен кезүүлөр болгон. 14 октябрда эмнегедир Сооронбай Жээнбеков арыз жазып атат отставкасы боюнча. 12-синен 13 октябрга чейин ал кишиге Текебаев, Колов жана башка үлкөн саясатчылар кирип атат. Ушул чечим сиздин колуңуз менен мына Замир Жолуш көрсөткөндөй 12-синен 12 октябрга чейин болуп атат. Октябрь окуясы боюнча башалмандыкты уюштуруу деп сиздин колуңуз менен чыккан адамдар боюнча сиз да жооп беришиңиз керек да, кайсы бир деңгээлде. Эмне үчүн башка 3 сот жооп берет, сиз жооп бербейсиз? Эмне үчүн биз күнөөсүз, эч айыпсыз абакта жаттык, мисалы мен 10 ай. 10 айдын ичинде сиздин чечимиңиз менен мен чыккан эмесмин. Мен Бишкек шаардык соттун чечими менен чыккан. Сизге 5 ай бою мени жактоочум, буякта жактоочулар жана айыпталуучулар жүйөлөрдү келтирип атты. Эч айыбы жок, эч күнөөсү жок, отурабыз деп. Бирок уккан жоксуз. Мен Бишкек шаардык соту менен чыккан. Ошондуктан бул биринчи себеп, мен ишенбестигим. Экинчи себеп, менин камалганымдын да себеби бар, саясий чечим. Сөз эркиндиги, демократиялык принциптер боюнча дагы бир чоң себеп болгон. Жакында сиздин чечимиңиз менен Нурбек Токтокунов 5 күндүк абакка алынган. Сөз эркиндиги боюнча Украина Россиядагы митинг. Эми башка нерсе, бирок сиздин чечимиңиз менен Кыргызстандагы сөз эркиндиги буула турган биринчи кадам болгон. Бул экинчи жолу себеп. Үчүнчүсү, мен эмне үчүн жеке ишенбейм. Анткени мен дагы мындай темир тор артында отуруп, сизден абдан көп суранганбыз. Үй бүлөлүк жагдайды түшүндүрүп бергенбиз, башка жагдай түшүндүрүп бергенбиз. Бир нерсени эске алган эмессиз. Алдыңызда турган 105 том. 105 томду мен ушу тордун артында турганда да кагаз менен көргөзүп айттым эле. 105 томдон мага карата эч нерсе жок. Мына мен дагы бир жолу айтам, эч нерсе жок. Опунбаевдин болгон бир жанагы жардамчысынын көрсөтмөсү бар. Молдокматов деген кирген экен деген. Анан якобы 5 октябрь кечинде, 6 октябрь карата Молдокматов ГКМБнын ичинде Атамбаев менен тиги Садыр Жапаров бошотсун деп кирип келген дейт. Ал сүрөт 6 октябрда чыккан. Кеп качан жүрөм, жанымда Турганбаев жүрөт, Мелис Турганбаев. Аякта тиги ким жүрөт? Суаналиевдин чакыруусу менен барганбыз. Мекенчилер жүрөт. Эмне үчүн алар чакырылбайт? 5-чи, мен ойлойм, бул абдан жүйөлүү себеп. Прокурорлорду мен деле билбей калдым канчасы келди. Сиз сурап койгон жоксуз. Эмнеге алмашып атасыңар? Эмне себеп болду? Мисалы мен үчүн маанилүү. Өткөндө прокурор келди, мен атын деле билбей калдым. Бирок ал кишини интернеттин баардыгы билет. Интернетке чыккан, коомчулук баардыгы билет. Ал киши жанагы сөз эркиндиги боюнча митингге чыгып, сиз айып чыгарып атканда ошо киши айткан, улуу урматтуу президентибизге эмне каршы сүйлөдүңүз, андай болбойт деп прокурор жооп келтирип, анан сиз чыгарган чечим болгон деп интернетке чыгып жүрөт. Кайсынысы үчүн билбейм. Ошо киши келген, бүгүн ал жок, башка отурат. Бул кишини билбейт экен, ким экен. Айыпталуучуларды биз, мен мамлекеттик айыптоочуну биз билишибиз керек да, урматтуу төрагачы. Тиги эже келди, мен атын билбейт экен. А киши мурунку соттук процесстерде именно туура эмес чечимдер чыгарганга ошол киши катышып турат да. Именно ошол кишинин сөзү менен ана сотто туура эмес чечимдер чыгарат. Мен ошондуктан абдан мындай бир күмөн санап калдым. Анан 6-чысы, урматтуу төрагачы, урматтуу жарыянын катышуучулары, бул күндөр өтөт. Бунун баары убактылуу. Урматтуу төрагачы, сизге дагы бир жолу айткым келет. Бир кезде ушул залдарда 9-чу, 10-чу, 3-чү залды тандайлы деп азыркы президент катышып отурган. Анын ордунда ушундай жактоочулар, тарапташтар ыйлап, анын жакындары кайрылып турушкан. Тиги төрагалык кылуучу деп. Бир кезде аны актаган Зулушев, бүгүн башкы прокурор. Бир кезде а кишилерди соттогон соттор бүгүн жумушу жок жүрөт. Ал эми Кыргызстанда качан адилеттүүлүк пайда болот? Качан? Качан бирибиз ушинтип жүрө беребиз куугунтуктап?
Качан сотто закон аткарылды, муну камаш керек, муну отуруш керек, муну сүйлөп атат көбүрөөк, муну отургузгула, оозун жабыш керек деген качан токтойт? Качан биздин мамлекеттик айыптоочулар 105 томду ачып көргүлөчү айланайын, ачып кылачы. Иш жок азыр, эч нерсе жок. Мисалы мен далилдеп берейин. Жок, азыр келтирген. Жок, мен өтүнүч боюнча айтып атам. Эмне үчүн мен ишенбейм? Эмне үчүн ишенбей атам? Анткени айыптоочуларда бир сурап койгон жок да. Ушу тергөө кандай жүрдү? Анан ушулардын составын сиз сурап койбойсуз. Мисалы, по 5 октября саат 8:30 Курсан Асанов, Темирлан Султанбек, Молдокматов кезигип, Молдокматов аянтта сүйлөгөн, элдер бара ауйду басып алган дейт. Bir жерден көргөзүп бергилечи, Молдокматов ауйду басып алганын. Жок, таппайсыңар, бул жомок. Жок дандай. Saat 8:40, 8:30 видео турат, мына материалда турат. Ошол жерден граната жарылып, площадьтан. Эң биринчи качкан Сыймык Жапкеевтер болгон. Канал Кухонный генерал. Каякта жүрөт? Эмнеге аны камабайт? Эң биринчи качкан ошо болгон. Эң биринчи провокация кылган ошо болгон. Анан эмне үчүн ушул иштерди, мына могу жаткан иштерди бир карап бир туура чечим чыкпайт? Эмне үчүн бийликке каршы сүйлөгөндүн баары эле куугунтуктала берет да? Мен ошон үчүн мамлекеттик айыптоочуларга да ишенбейм. Урматтуу окуучу, ушу кошумча иретинде мына мен жактоочум отурат. ГСУ МВД боюнча арыз берип атат. ГСУ МВД ишти тергеп, түнү менен жапканда 5 октябрда мен майда сурак алынганда мен айткам тергөөчүгө, мени камайсыңар, эртерээк убакыт албай камагыла дегенде мына жактоочум көзүнчө айткан. Улам эшикке кирип чыгып, жогору жактан тапшырма берилип атат, кечирип коюңуз Жеңиш мырза деген. Бу жерде отурган мамлекеттик айыптоочулар айткан, кечирип коюңуз Жеңиш мырза. Жогору жактан тапшырма келип атат, туура түшүнүңүз деген сөздөр болгон. Анын баарын сиз билесиз. Ошон үчүн тарыхый нерсе кылып коюш керек эле да. Башында 105 томду алганда эле колуңузга мен карабайм деп койсоңуз жарашмат. Азыр да кеч эмес. Эмнеге анткени могу 105 томдун ичинде тирүү адамдардын тагдыры турат. Эч күнөөсү жок. Тескерисинче, азыркы бийликтин келгенине кол кабыш кылып жардам берген, түрмөдөн айрымдарын чыгарган жана мамлекетте мыйзамдуулук болсун деп чыккандар. Бүгүн эмне үчүн айыпталып отурабыз? Ушул эле иштин ичинде жүргөндөр жок. Мен дагы бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Абдан маанилүү. Мейли бизди камап салгыла. Мен башкорго чарамаз үй камагында эртең деле кайра киргизип коюшу мүмкүн сотту. Любой күнү. Бирок бир чындык бар. 105 томдун ичинде 20 октябрда, 5 октябрда өлгөн Үмүт деген баланын өлүмү боюнча иш жок. Иш жок. Жок, мен дагы жол кайталгым келет да, ал иш жок. Бул абдан маанилүү, урматтуу окуучу. Биз мейли миңдеген жабыркагандар бар, 250 жаракат алгандар бар. Эмнегедир Үмүттүн иши жок. Мен ачык айтайын, Үмүттүн иши боюнча могу 105 томдун ичинде мындай да көрсөтүлгөн. Граната жарылган, чөнтөк жагынан табылган. Аны Үмүт өзү барып гранатаны алып, өзү жарылып, өзү өлгөн дегенге алып барышат. Азыркы иш боюнча. Сиз ушуну билесиз. Анткени ишти так жазылып турат. А бирок бул ишке кирген эмес, сиз ошону карап атасыз. Ал Үмүттүн өлүмү боюнча Кашкар Жунушалиев, Опунбаев эң биринчи жооптуу. Себеби октябрь окуясында площадьта турганда биздин атыбыздан меморандумга кол коюлуп, 12 партиянын ичинен 11 партия кол койгон, мекенчил койгон эмес. Биздин атыбыздан Кубатбек Бороновго сүйлөшүүгө барышкан. Боронов айттырган, тезирээк кетип калгыла, азыр чабуул башталат деген. Мына ушундай сөз болгон. Эмне үчүн буякта Боронов жок? Ошон үчүн сиз ушунун баарын билесиз. Азыр да кеч эмес. Тарых кайталанат. Мен карабайм, ишти артка жылдыргыла деп койсоңуз, тарых алдында таза болосуз.